Кутман кеч супер кечи порталынын жалпы сүйүктүү көрөрмандары өзгөчө биздин ажарлуу айымдар. Бүгүнкү берүү сиздер үчүн анткени Атайын Казакстан психологдор коомунун мүчөсү Асылзада айымдар академиясынын негиздөөчүсү Турсунай Керимбековна жекебиз бүгүн бизге конокко келди. Саламатсызбы? Бүгүн Атайын биз аялдын коомдук орду боюнча, интим гимнастикасы боюнча, аял эркек ортосундагы мамилелер, жана биздин кайны журт, кайнежелердин менен келиндин ортосундагы мамилелер боюнча айтор жалаң айымдарга тиешелүү кызыктуу темалардын үстүндө талкуу кылабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Кош келдиңиз эжеке. Саламатсызбы? Алгач өзүңүз жөнүндө бир аз тааныштырып кетесиз, маалымат. Саламатсыздарбы? Супер KG порталынын катталуучулары. Сиздер үчүн бир кызыктуу маек куруп береличи. Асылзада айымдар академиясын негиздедим. Интим гимнастика боюнча тренермин. Тренерлерди даярдап келип атабыз. Онлайн жана офлайн формат бар. Бизде интим гимнастика тренермин жана психологмун. Эми Асылзада айымдар академиясы дегенде бизде азыр йога бар, интим гимнастика бар, психология бар, онлайн сабак жана офлайн сабак. Психология жана интим гимнастика боюнча жеке кабыл алууларды жүргүзүп келем. Аялдардын психологко абдан жазылгылары келип, өздөрүнүн көйгөйлөрүн адис менен чечип алгылары келип турганы бир четинен мени кубандырат. Интим гимнастикасы деп айтып калдыңыз. Негизи эле интим гимнастикасы дегенде эле дароо биз уялып, татарып баштайбыз да. Карап көрсөк, мына эч кандай андай жагы жок. Маалымат берип кетсеңиз ошол боюнча. Интим деген сөздү уят деп түшүнөбүз да. Интим деген сөз бул жакындоо деген сөз. Мисалы, аял эркек ортосунда интимдик катнаш деп айтылат. Психолог менен клиенттин ортосундагы, келген адамдын ортосундагы баарлашуу кандай болуу керек? Интимность деп айтылат жалпы психологияда. Аял эркек төшөк катнашында жакындашуусу, бири-бирине ачылуусу керек. Ошон үчүн ал жерде интим деген сөз кошулуп калды да. Бизге келген адам дагы, психологко келген адам дагы ачылуу керек. Интимность дейт да. Ошол бир ал дагы бизге ачылса, биз дагы ага ошончолук жардам бере алабыз да. Ар кимде ар түрдүү көйгөй да. Мисалы, бирөө ушунчалык таарынычтары көп же болбосо оргазм деген бар. Мисалы, көп аялдар оргазм ала албайт. Мунун таасиринен аял эркектин ортосундагы мамилеге доң кетет. Айта албайт өздөрү. Өмүрүндөгү ситуацияларды сурасаң, бир кыска айтат дагы кээ бир аялдар. Таятасы зордуктап койгондорун айта албайт, өзүнүн атасы, байкелери, кошуналары тарабынан зордукталууну уят деп көрүшөт. Анда телесный блок калып калды го. Эң башкы себеби оргазм албоо. Мисалы, зордукталып калуу, мисалы, кичинекей кезинде бирөө тийишип коюусу да, аял өзүнүн денесинен жиркенип калат, коргоп калат. Бонус. Бул супер фишка. О байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Вагинизм деп аталат. Такыр жыныстык катнашка барбайт вагинизмде. 8 жыл, 2 жыл, 5 жыл, 10 жыл жашап, бирок бир да жолу жыныстык катнашка барбагандар бар. Эми ал жерде көпчүлүк аялдарда суроо болушу мүмкүн, кантип эле эркек ошол аял менен чыдап жүрөт деген. Эми аялдын ыйманы бар, ажары бар дегендей, кайын журтту сыйлаган, бир жумушуна тың дегендей айтор аялдын бир эркекти кармап турган бир касиеттери бар да. Бирок эркектер чарчайт. Качан гана ажырашабыз, тиги бу балалуу болушум керек дегенден кийин аялдар чуркай баштайт. Бул бир гана психолог менен чечиле турган нерсе. Оргазм темасын эми интим гимнастика жасап деле, сабактарды угуп, жан дүйнөсүн ачып, денесиндеги ошол оргазм алууга допуск бербеген блокторун чечүү аркылуу деле оргазмга жетсе болот. Оргазм деген бул уят эмес да. Кудайдан берилген бул жакшы сезим, аял эркек ортосундагы жакшы сезим. Интим гимнастика боюнча айтайынчы, биринчи дароо эле баштаганда оргазм боюнча баштаптыр деп бизде хейтерлер аябай көп го. Пайдалуу жагын алыңыздар, жаман сөз жазууга убактыңыздарды кетирбеңиздер. Жакшы сөз айткан адамдын денеси да сулуу болот. Мимикалары да өзүнө жарашып турат. Сүйлөгөндө кээ бир адамдарда дайым жаман сөз айта берген адамдардын могу жаактары да түшүп кетет.
ооздору мондай түшүп дайыма оозунан эле сүйлөй электе критика төгүлүп турат да. Анткени анын оозу толо жаман сөз го. Айланып кетейин кыргыздар биз жакшы сөз сүйлөп үйрөнөлүчү, бирөөнүн жакшы жагын көрүп үйрөнөлүчү. Керек эмеспи сага өтүп кет алтыным. Мындай сөз бар да. Адептүү адепсизден да үйрөнөт. Мен бүгүн аябай ачылгым келип атат да. Улам сөздү созуп салып атпаймынбы? Интим гимнастика деген бул кандай көйгөйлөргө жардам берет? Аялдарда жатыны төмөн түшүп калат эмеспи? Жатын неге төмөн түшүп калат? Аялдар оор көтөрөт, стресс, депрессия абалында жүрөт, ашыкча салмак, тез төрөй берүү. Мында аялдын алдыңкы булчуңдары бошойт дагы, алдыңкы булчуңдары бошогондо бүткүл курсактагы органдар төмөндөйт. Анан жатыны төмөн түшүп калды, опушение, матки деп эле келе беришет да. Ал жатыны эле түшүп калган жок, ал курсактагы органдардын баары түшкөн болот. Интим гимнастика менен ушул түшүп калган курсактагы органдардын баары көтөрүлөт. Анан зары кармай албоо деген бар да. Бул дагы ошол бир гана интим гимнастика менен чечилет. Жатын төмөн түшсө дагы бир гана интим гимнастика менен чечилет. Жыныс кыны кеңейип калат ба төрөгөндөн кийин, жыныс жашоо ба салкындап калат да. Бул дагы интим гимнастика менен гана чечилет. Жыныс кынынан жел чыгуу. Аялдар айтышат, жыныс катнашта жел чыгып кетти, бассам турсам жел чыгат, намаз окуганда жел чыгат, мен уялып кетем. Кандай кылса болот, операция кылдыр деп атышат деп келет. Жок, операция кылганда эми ар ким өзү чечет. Ар ким өзү чечет. Операция кылам десе деле ар кимдин чечими да. Ушул кагазыңыздын бирөөсү бошпу? Мен кагаз менен түшүндүрүп берейинчи. Муну бүктөбөй кайра сизге беремин. Мындай да. Жыныс кыны бошоп калганда операция кылдырып тарытам дей берет да. Бул жерде толгон эски болсо дагы булчуңдар бар. Толгон кан тамырлар, толгон майда булчуңдар бар да. Операция кылганда кантет? Мына кын дейли, шейка, матка кетет да. Анан шейкага чейин толук кыркпайт да кынды. Бир бөлүгүн алып кайра тигип коет да. Кан тамырлар кетет, булчуңдар кетет. Кайра жанагы бош, салбырап турган булчуң кайра бошойт деген ишеним барбы? Гарантия барбы? Албетте бошойт. Муздак боюнча тура берет. Бизге операция кылдыргандан кийин аялдар келет, сезүүсү бир аз кечирээк болот, жыйынтыкка жетүүсү бир аз кеч болот. Операция кылдырбай кын булчуңу бош, жатын түшүп калган, жел чыккан аялдар келет. Алар операция кылдырбаган аялдар батыраак жетет. Операция кылдыргандар деле сонун жыйынтыкка жетет, анан мен жетпейт экенмин деп кабагыңар салынып калбасын. Бат эле болот. Эми ар кимдин физиологиясы ар кандай да. Жалпы мен ошол интим гимнастиканы эле сунуштайм. Интим гимнастика жасоо керек. Жатын түшүп калса, зара кармай албай калса, тез эле цистит боло берсе, кынынан жел чыкса, кын булчуңдарынан, кын булчуңу кеңейип кетсе, оргазм албай калса, дагы кандай көйгөйлөр? Влагалище деген болот. Влагалищенин алдыңкы жана арткы булчуңдары бошоп, мындай түшүп калат кээ бир аялдарда. Мындай болсо дагы операция кылдырбагыла да. Жатын төмөн түшүп калса, бизде сүрөт болгондо сонун болмогу сүрөт менен түшүндүрүп бергенбизби. Жатын төмөн түшсө, бат эле көтөрүлөт. Шейка түшсө деле бат эле көтөрүлөт. Анан кын булчуңу бар го, жыныстык катнашка барган орган, аялдар органдарын билбейт. Менин маткам кеңейип кетти деп айтышат аялдар. Матка такыр башка орган. Бул бала жатында чоңоет, маткада чоңоет. Эми биз орусча терминдер аралашып кетти го, өзүбүз деле аралаштырып сүйлөп көнүп калдык эми. Аялдын интим булчуңдары бекемделгенде аялдын көзүнүн нуру жана түшөт. Бир кездерде мен эркек болуп кеттим да, аял эркектин жумушун талашып алганда дагы көзүнүн нуру кадимкидей кетип калат. Аялдын походкасы бузулат. Байкайсызбы ушуну? Чачтары түшүп, бат семирип, зат алмашуусу бузулат. Эми ал табият алмашып кетти го, ал эркектин да милдетин тартып алдык го. Эми ал жерде анан эмне кылалы, эркегим иштебесе деп дебей тургула кыздар, ал жөнүндө да айтып берем. Мен деле бир кездерде ошентип иштедим, ооба. Анан көзүмдүн нуру өчүп калганын байкадым да. Жаш элемин да эми, 40-ка чыга элекмин да, анан баягы кирпик чаптаттым. Кирпик чаптасам деле көзүмдүн нуру окшошуп кеткен жок. Интим гимнастика бул чудо деп айтам да, сыйкыр да. Анан миоманы кетирем, кистаны кетирем деп баардыгын интим гимнастикага ишенип албаш керек. Миома, киста интим гимнастика менен кетпейт. Миома, киста качан кетет? Биздин көтөрүп жүргөн таарынычтарыбыздан арылганда кетет. Мен өзүм жөнүндө айтайынчы. Биздин өмүрдө дагы үй бүлөдө бир чоң сыноо болуп кетти да.
күтүлбөгөн жерден абдан чоң сыноо болуп кетти да. Сыноодо эч ким жардам бере албай калды. Өзүм жалгыз калгандай болуп калдым. Жолдошум да кыйналып кетти, балдарым да кыйналып кетти. Анан ошол учурда бир адамдарга таарынычым калып калды. Эч кетире албай койдум. Өзүм психологмун, бирок мен да пендемин го. Мен да адаммын да. Аракет кылам, ооба түшүнөм. Бирок баары бир ичимде бир таарыныч калып калды да. Ошентип өзүм тренермин, интим гимнастика тренермин, тренерлерди даярдап жүрөм, өзүм жасап жүрөмүн интим гимнастика, өзүм психологтордон өтүп жүрөмүн да. Анан ошентип жүрүп, өзүмдүн айызым келбей калды. Стресс, депрессия катуу болсо, адамда көп убакыт көтөрүп жүрсө, айыз токтоп калат. Айыз бузулат, ооруп келет, киста миома деген пайда болуп калат. Анан жатын тушу ооруй берди. Кандай кылам? Барып көрүнсөм дейм, өзүм бир чети уялам, өзүм айтып жүрөм, интим гимнастика бул климакстын алдын алат. Киста миома деген обида деп айтып жүрөм, рекламаларым, менин видеолорум жүрөт да. Анан ошол учурда мен бир психологко дагы жазылып калдым, башка психологко жазылып калдым. Терапия деп айтылат, телесный блоктор деп, денеде блоктор бар. Адамдар неге тырышып жүрөт, бүкүрөйүп жүрөт, жаактары тырышат, көкүрөктөр ооруйт, тамактары ооруйт, көкүрөктөр ооруп калат, дайыма мындай ушул жеримде бир нерсе тургандай боло берет дейт. Тамагымда бир нерсе тургандай болот, дайыма оорумун дейт. Ишти эле кылбайм, бирок жата берем дейт. Үстүнө элестетиңиз, бир 10, 20, 30 килограммды коюп койсо, да? Адам жата берет да, анан эмне кылат? Таарыныч го бул. Таарыныч, бирөөнү күнөөлөө бул 10 килограмм жүк. Өзүң күнөөлөсө 10 килограмм жүк. Таарынса ал дагы жүк да. Анан муну түшүнүп турсам да эч колуман келбей койду. Анан терапия жасадык. Бир 15-20 мүнөт терапия жасадым. Ишенесизби? 15-20 мүнөт терапия жасагандан кийин баягы жатындагы оору кетти да. Өзүм таң калдым. Таппай калдым го, кайра. Болбосо көнүгүү жасасам да ооруп аткан. Негизи киста миомасы барлар базовый көнүгүүлөрдү жасай бересиздер. Көнүгүүлөрдөн жыйынтык ала бересиздер. Мисалы, заара кармай албай калсаңыздар, кың кеңейип калса, кичинекей бир нерсени ойлонсом эле ушул баягы курсак бөлүктөгү органдарымда оору сезилчү. Ал жок. Болду, анан токтоп калган айызым келди. Бир 7-10 күндөн кийин келди да. Денедеги таарынычтар, бул тырышуу го бул. Көбүнчө аял катуу таарынса, эркек адамдарга таарынса, аял адамга деле, мисалы, коллективиндеги башка адамдарга деле таарынса, оору жатынга түшөт биринчи. Анткени аялдын маанайы бузулуп турганда эстроген гормону бузулат. Эстроген бул аялдын ден соолугун сактап турган, сулуу кылган, фигурасын сактап турган аялдын маанайына жооп берген гормон. Аялдын маанайы төштү, эстроген бузулат. Эстроген бузулду, жатындын иштөөсү бузулат. Бизде болсо жана 5, 10 жыл, 15 жылдан бери ичинде жүрөгүн түпкүрүнө катып. Ой, 50 жыл, 60 жыл. 50-60 жыл. Өмүрдөн өтүп кетебиз го. Ким ойлоп тур? Ким айтат? Ар бир адам бул жашоодон мен бактылуумун деп өтөт деп. Бактылуулук бар бизде мына. Колуңду кыймылдап турганы деле бакыт. Тамакты өзүң жеп атканың деле бакыт. Өзүңдө бар нерсенин баркы жок да. Тамакты өзү жей албай аткан адам, тамакты өзүм жеп калсам мен бактылуу болот элем дейт. Ал башка эч нерсени ойлонбойт. Буту баспай калган адам, бутун басса болду, бактылуу болот элем дейт. А биз бутубуз менен кечке чейин тынбай чуркайбыз да. Бутубузга рахмат айтпайбыз да. Жаныбыздын акысын беришти билбейбиз. Жылдап ошентип таарынып өмүр сүрүү керекпи айымдар? Сизге керекпи? Айтыңызчы, ошол таарыныч керекпи сизге? Бирөөнүн эмоциясынан да, мисалы, күйөөбүз кыйкырып койду да, ай деп кечке бизди критикалап атат, кыйкырып атат, сүйлөнүп атат да. Анан анын сөзүнө кабагыбызды салып, маанайыбыз чөгүп жүрүү керекпи? Тиги кесиптешиңиз, кайнежеңиз, кайнеңиз сиздин артыңыздан сөз кылып койду, ага таарынып, тырышып, бырышып жүргөнү керекпи сизге? Ким коюш керек да? Ал өзүнүн сөзүнө өзү жооп берет. Бизди ким сөз кылса, ал өзүнүн катасына өзү жооп берет. Бизде жана кыздарда өтө бир актуалдуу маселе бар. Айыздын ооруп келүүсү, ичибиз, белибиз ооруп, 2-3 күн тура албай калабыз да ортосунан, анан бул көбүнө нормалдуу көрүнүш сезилет. Негизи андай болбош керек. Апаларыбыз кетанал алып келип берет деңиз. Ооба. Өтө жакшы нерсе эмес, өтө жаман нерсе. Кетанал ичкенден башка жердеги болдор ал билинбей калды да. Болду сезбей калдык, бирок денебиз ооруп атат да.
Неге айыз ооруп келет кыз балдарда? Баары бир жолу гинекологко барыш керек. Кыз балабы, турмуштагы аялбы, гинекологдон өтүш керек. Неге айыз ооруп келип атат? Эгерде воспаление десе, анда лечение алыш керек. Вирус, инфекция десе, сөзсүз вирус, инфекцияга каршы лечение. Анан аптеканы сүзүп эле аптекага барып катып калбай, народный бир элдик чөптөрбү, мисалы табигый тамак аштарыбыз бар го, могу чеснокту да колдонсо аябай жакшы, канды жакшы тазалайт. Инфекция, вирус болгондо да үзгүлтүксүз ошол чеснокту тамакка кошуу менен жыттанат дей берет да аялдар. Жанагы мен айтам да, бышкан тамакка турап салып жей бериш керек, жыты чыкпай калат. Шорпого турап салып жеп, аз кыймылдуулуктан, уйку бузулгандан, стресс, депрессиядан дей турган болсо, айыздын ооруп келүүсүн анда интим гимнастика менен эле калыбына келет. Кыз балдарга бир-эки эле көнүгүү жасоо жетиштүү. Бул проблемадан арылат. Аялдарга деле аялдар деле бул проблемадан арылат бир-эки эле көнүгүүнү жасоо менен. Ошол жалпы мунун чечими да интим гимнастикада бар. Интим гимнастика жасайт, айыздын ооруп келүүсүнөн көптөгөн кыздар арылат. Ой, мен ошол айызым келбей калса мейли эле, мен климакс болуп калсам мейли эле дечүмүн интим гимнастикага келип, мен ушул 40тан өтүп 50ге келгенде мен айызым оорубай келип калды деген аялдар бар да. Келиңиз ошол таарынычтар боюнча сүйлөшөлү эле. Мисалы бизде айымдарда таарынычтар көрүү кайсыл жактан болот? Жолдошу менен ортосунда мамиледен болот, кайны журт тараптан болот, Ошол темалар боюнча айтып бериңизчи. Ким таарынат? Кичинекей бала таарынат да. Чоң адам позициясында жашайт да. Чоң адам түшүнөт адамдарда, демек мунун өмүрү ушундай деген сыяктуу. Кичинекей бала болуп өмүр сүрөбүз да. Кичинекей балага конфет бербей койсоң да таарынат, көтөрбөй койсоң да таарынат, мисалы. Күйөөсүнө таарынычты айталыбы? Күйөө аял эркек ортосундагы, ошондон баштайлыбы? Күйөөгө таарынуу көбүнчө бул ата издөө эркектен. Үй бүлөдө жалгыз бой аялга түйшүктү тартуу кыйын да. Бала чаканын түйшүгү, атанын да, эненин да ролун аткарат дагы. Аялдык сыпат бузулуп калат да. Аял алсыз болгон жерде, алсыз аялдын да, назик аялдын балдары күчтүү болот. Анан консультацияда биз эмнени түшүндүк көрсө, жана күйөөсү камсыз кылган кыз кичинекей кезинде апасы ооруп калып, аны атасы караган экен. Эркектин камкордугун сезген, ошого көнгөн. Мээ көнбөгөн нерсени кабыл ала албайт. Мисалы, кээ бир комплимент укпаган адамдарга комплимент айтсаң, ал комплиментти кабыл албайт го. Дене көнбөгөнгө мээ эмнеге көнсө ошону тарта берет. Мисалы, дайыма таяк жеп жүргөн кыз таяк жеген күйөөнү тарта берет. Жоош күйөө менен жашай албайт ал. Жоош экен, мындай экен деп жана мээ көнүп калган нерсени тарта берет да. Нейронный связьдар дейбиз го, нейрондук байланыштар бар го. Дагы кимдер ажырашат? Дайыма төмөн сезинген кыздар ажырашууга. Неге ал төмөн сезинет? Төмөн сезинип атып эле жертва болуп калат. Төмөн сезинип атып эле күйөөнүн оозу мурдуна тыгылып, мен канткенде жакшы болом деп ошол жакшы болууга тырышат, адамзатка жагынууга тырышабыз да. Адамга жагынууга тырышкан кезде ал убактылуу болуп калат. Тамак даяр болду, биз даяр болуп калдык. Баарыбыз чогуу тамактанат экенбиз десең, мисалы да, ал сенин сөзүң, сенин эмоцияң да. Сен жөн гана кандай аял болгондо мен бактылуу болом, өзүм үчүн жумшак сүйлөй билгенде, бирөө А десе Б деп күйөөң менен айтышып жашагандан ал пайда жок. Күйөөңдүн жоопкерчилигин өзүнө тапшырыш керек. Аял өзүнүн жоопкерчилигинде өмүр сүрүш керек экен да, мен ушуну түшүндүм. Ал кандай болсо да, кыйкырса да, бакырса дагы, сөксө дагы, сенин жакшылыгыңды көрбөсө дагы, сен өз ордуңда өмүр сүрө бер. Анан сага эмне керекмо? Тил бар го, тилди таарынычка колдонбой, өзүңө эмне керек айта билишиң керек экен да. Жок, мени сөккөнгө болбойт, мен сөкпөй эле койчу. Анан кыздар, эски халат, бетте крем жок качантан бери. Буттар болсо, согончоктор болсо жарылып кеткен. Носки 5-6 күндөн бери алмаштырылбаган. Айыз жыттанып төшөккө кирип кетсеңер, анан ич кийимдерди алмаштырбасаңар, Кудай билет, жаңы ич кийим алып бердиңиз бекен, денеңиздин акысын бердиңиз бекен? Өзүңүздүн аялдык органдарыңызга кандай карадыңыз экен? Анан дал ошол жертва абалында туруп, апсайып десем жаман көрбөгүл эми, апсайып жүргөн убакта менде да сыноо болгон. Анан
мага сөккөнгө болбойт, мени дебей эле койгула да, өзүңөрдү карабай туруп, өзүңөр күзгүдөн келгенде өзүңөрдөн жиркене тургандай, өзүңөргө жакпай турган абалда күйөөңөргө сен мага мындай сүйлөбөй эле койчу, мага сөккөн өтпөйт, менин көңүлүм катуу ооруп калды, мен сенден өтүнөм, мага жакшы сүйлөчү дебегиле да. Сен аял болуп кел күйөөңө. Анан кечке ыңк-мыңк деп күйөөңө айта берсең, сенин үнүң күйөөңдүн мээсинде уруш деп сакталат. Күйөөң сени көргөндө анын негативдер ойгоно баштайт. Коргон деген нерсе бар да. Коргон менин функциясы бар го. Ал боюнча айтпай эле коеюнчу мага. Эми бул жерде мен эркектерди идеалдуу деп турган жокмун. Эркек да пенде. Аны да бизди тарбиялаган апалар тарбиялады. Сепарация болбогон эмчектен чыга элек эркектер бар эле. Апасы эмне десе анын айтканынан чыга албайт, бир туугандар эмне десе анын айтканынан чыга албайт. Ал аялы үй бүлөсүнө караганда ата-эне бир туугандарына төгүлүп тура берет, 50гө чыгып калса деле. Ошон үчүн эмчектен чыгаргыла айланып кетейин. Эжекелер, кайненелер өз алдынча ага мүмкүндүк бергилечи эркек болушуна. Үй бүлөсүнө кирише бербегиле. Болду, акыл үйрөтө бербегиле. Ал өзүнүн акылын өзү колдонсун. Кудай берип койду ага акылды. Силер өзүңөрдүн акылыңарды өзүңөргө колдонгула. Өзүнө акылы жетпеген адам бирөөгө акыл үйрөтөт да, кечке антана минчиш керек, антиш керек, айланып кетейин. Точно сен акылдуу эмессиң. Карачы жашооңдо сенде баарына ыраазсыңбы жашооңдо? Баарына ыраазсыңбы? Күйөөң менен мамилең кандай? Улуу балаң, кичүү балаң, кызың, улуу кызың, кичүү кызың менен мамилең кандай? Кошунаң менен мамилең кандай? Бир тууганың менен мамилең кандай? Каржың, капчыгың кандай болуп атат? Ден соолугуң кандай? Ошол жактан сыналып атасың сен бирөөнүн жашоосуна киришкенде. Кудай жуп кылып кошуп койду. Силер эч жанагы кайнежелер, кайненелер бир тууганынын баласынын турмушуна кирише берсе, ал үй бүлөдө сөзсүз уруш талаш да. Ал үй бүлөгө бир чокту салып коюп эле силер бактылуу болуп кетпейсиңер да. Алар силердин каалооңор менен баш кошкон жок. Кудайдан да кыйынсыңарбы? Заманам кейип кетет да, жан дүйнөм кейип кетет. Киришпегилечи айланып кетейин, эжелер, кайненелер тынч койгулачы. Жашашынчы өздөрү, каталарын өздөрү түшүнсүнчү. Силер ушул өзүңөрдүн акылыңарды өзүңөргө колдонуп, үй бүлөңөрдө өз ордуңарда боло бергилечи. Жумуш, эркектин акчасын экономдойт, керегинче. Анан кийин могу аял чыгат бир күнү, "О, байке" деп, "Сиз аябай ак көңүл экенсиз" деп могу мактайт да. "Сиз алып келген шоколад деген дүйнөдө даамы жок экен. Дүйнөдөн мындай шоколад жеп көргөн эмесмин өмүрүмдө" деп. "Сиздин колдон өткөндөн кийин мунун даамы башкача болуп кетти" деп айтат. Анан эркек кимге тартылат? Эркекке баары бир, эркекке ким жылуу сүйлөп койсо кете берет. Булар ушундай зат моюнга алыш керек. Моюнга алышыбыз керек. Айла жок, мен да аялмын го. Мен да аялмын. Да бир күнү мактады, мен сизге чай берейин же башка бир нерсе деди. 100% энергияны алды. Эркек кимдин жанында? Эркек мунун жанында кала берет тилекке каршы. Анан аялдар эмне деп айтат? Ушунчалык көңүлүм калды. Мен эмне жамандык кылдым буга? Балдарын карадым. Эшикке чыгып эркек болдум деп каталарыбызды санай баштайбыз да негизи. Эшикке чыгып эркек болдум, үйгө кирип аял болдум. Акчасын экономдодум. Мага муну алып бер, тигини алып бер дебедим. Деп эркек аялга аял үчүн жаралган да. Каталарыбызды ушинтип санай баштайбыз да. Мен бир боеном, иштейм дагы дебедим. Кызматын кылып отурдум дейбиз да. Негизи ушул нерселерди кылбаш керек эле да. Мындай темалар өзүңүз айткандай психология бул абдан чукур, терең го. Кайсынан бири-бирине кызыктуу темалар кете берет. Сиз сүйлөшүп отуруп абдан жагымдуу болду. Өзүм кирип кеттим ошол жака. Убакыт абдан бат өттү. Чоң рахмат. Сонун бир ачык, жагымдуу, пайдалуу маегиңиз үчүн. Биз пайдалуу болгон болсо мен да ыраазымын. Бул берүүнү уланткан аракет кылабыз. Ар бир айда бир жолу болсо дагы бир кызыктуу, актуалдуу темаларды чыгарып турганга. Сизге чоң ыраазычылык. Эркин микрофон. Айымдар, мен айымдар угуп атат да. Анан эркектер укса, эркектер сиздерге эч пайдалуу маалымат деле жок. Сиздер бул жерден эркектер, сиздер мени уксаңыздар эмнени аласыздар? Аялым ушундай кылып коюш керек болчу мага. Точно аял мени сыйлабайбы? Өзүн унутуп койду, мени критикалап атат дейсиздер дагы, күйөөңөр, аялыңар менен мамилеңер бузула берет. Аялдарга айтарым, өзүңөрдү жакшы көргүлө. Ар бир аял бактылуу болууга татыктуу, таяк жеп өмүр сүрбөгүлө. Күйөөңөр менен урушуп, талашып жашабай, балаңарды урушуп бала болбой, күйөөңөр менен ажырашып кетпей, биринчи өзүңүздүн жан дүйнөнү тааныш керек. Өзүңүздүн жан дүйнөңүздү тааныңыз. Жан дүйнөңүздө кандай нерсе бар? Бир жан дүйнөгө төңкөрүш салгылачы. Неге менин күйөөм мага кабагын сала берет? Неге мени бакпайт? Неге мен эркек болуп жүрөм? Неге Кудай адашты деп? Кудай адашпайт. Кудай адашуучу эмес экен да. Жөндөн жөн кошулган жокпуз ошол күйөөбүзгө. Неге мен баламды уруша берем? Деген суроолорго жооп издеңиз. Ал үчүн кантип десеңиз курс бар, бизде айым сыры курсу бар. Мен дагы мына Кудайыма шүгүр, келин алып кыз бере турган убакта мен ошол нерселерди түшүндүм. Мен да каталарды кетирдим. Инсанмын го мен дагы.
Айым сыры курсунда интим гимнастика бар. Ошол биринчи установка травмалардан баштайбыз. Бала кезден калган травмалардын азыркы тийгизген жашообузга таасири жана аны денебизден кантип бөлүп чыгарып салабыз. Кантип адам болуп, инсан болуп таарынбай бактылуу сезип өмүр сүрөбүз. Кантуу керек? Аял кандай болуу керек? Кылыктуу болуу керек аял. Эркегин жанында турганда көп аялдар жаактары түшүп эле сүйлөйт. Мондай. Көздөрү мындай эле түшүп кеткен, бүкүрөйүп туруп алат. Аял, сенин күйөөң сага күйөө, бирок ал эркек болбой калган жок да, ал эркек да. Мунун баары менин сабагымда айтылат. Күчтүү техникаларды берем. Чайнап оозуңузга салып берем. Каймак майын сыгып берем. Жалап жеп жутуп алуу сизде. Жакшы калыңыздар. Күтөм айым сыры курсундан.